ошо көп балалуу болгон үчүн. Фатима Арапбаеванын күйөөсү менен турмуш курганына 10 жылга чукулдап калды. Ал аралыкта 5 баланы тарбиялап жатат. 10 жылдан бери Ош шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө туугандарынын батиринде жашашат. Ал да Өзгөндүн Жалпакташ айылындагы жер көчкүдөн жабыр тарткандардын үйү болгондуктан эми туугандары батирди бошотуп коюуну суранууда. Арапбаев деген киши бар экен, ал номно справкалар кетет, ушуларды неме турула карындашым деп мага жол көрсөттү. Анан мен барып айткан эме документтерин чуркап даярдап эме кылып бүттүм. Эме тапшырып койдум. Эми жер бөлүнгөн убакытта анан берилет деп койду. Анан мен турмуш абалым өтө оор деп эме жазгам нарызда. Ошого мага тез арада эме берилиш керек деп. Жер участок алуу үчүн күйөөсү 5 жыл мурун Ош шаардык мэриясынын атайын тизмесине турган. Бирок ал жакта миңдеген адамдар алды 20 жылдан бери кезекте турган үчүн шаар бийлигинен азырынча үмүт жок. Айла кеткенде Фатима айым өзү туулуп өскөн Төлөкөн айыл өкмөтүнө чек алууга арыз жазган. Бирок жергиликтүү бийлик карамагында берүүгө жер жок экенин айтып кол куушурган. 7 балам менен квартирага чыгып жашаганы мүмкүнчүлүгүм жок. Ушулар жеп ичем деген убакытта мен азыр үйдө эметип отура албайм. Могу балам 17 күн төрөгөм, 17 күндө базарга чыгып кеткем. Эптеп бир коробка теребиз балдарым менен. Булар кечиндеси барат, базары бошогондо коробка теретін арактан берактан аларды чогултабыз. Ошентип сатып эптеп оокат ашыбызды өткөрөбүз. Күйөөм болсо оор иш кылганы эмеси жарабай калган. Ага оор проблема айта албайм. Өзүбүз оорусак дагы айта албайм ага. Төлөкөн айыл өкмөтүндө бүгүнкү күндө өкмөттөн бир жолу акысыз берилчү жер алганга 3000ге жакын адам кезекте турат. Айыл аймактын көпчүлүк талаалары сугат жер болгондуктан жер таңкыз. Мындан улам айыл өкмөт жетекчилиги муктаждардын талабын эске алып, 100 гектардан ашуун кайракы жерди өкмөттөн трансформация кылганга жетишти. Төлөкөн айылынан 50 гектар, Озур айылынан 50 гектар, Учар айылынан 13 гектар жер, кайракы жерлер трансформация болуп жатат. Кудай кааласа мына август-сентябрларда беребиз деген үмүтүбүз бар. Ошол 2800 адамдын биринчи карайбыз эң көп балалууларга, анан шарты оор социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөргө, көп балалууларга биринчи кезекте ошолорду биринчи беребиз. Бөлүнөт деген жер кайракы болгондуктан тиешелүү шарт жок. Бийлик өкүлдөрү акырындык менен алда жолго коюларын убадалайт. Жерди бөлүштүрүү ишке асса, тилке 7 баланы араңдан багып келе жаткан Фатима Арапбаевага да берилип калышы мүмкүн. Учурда Арапбаеванын жолдошунун көзү жакшы көрбөгөндүктөн аны дарылоо үчүн 30 000 сом керек болууда. Ал арада кышы бою жаккан жылуулуктун төлөмүн төлөй албаган үчүн соттон 2 күндүн ичинде төлөгүлө деген эскертүү келди. Бул күнүмдүк оокатын араң тапкан үй бүлөгө албетте оор болууда. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Жардам беребиз, эптеп